Курултай депутаттарын шайлоого катышуу үчүн партиялык тизмелерди каттоо финалдык баскычка чыгууда. Расмий түрдө бул процедура теке айынын 23-ндө саат 18:00 аяктайт. Учурда Борбордук шайлоо комиссиясы Республика, Ак жол, Жалпы улуттук социалдык демократиялык партиясы, Байтак жана Казакстандын элдик партиясы сыяктуу саясий бирикмелердин тизмелерин каттады. Акыркы аталган партия 72 талапкер көрсөттү. Алардын дээрлик 42%-ын аялдар, жаштар жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды түзөт. Мыйзамдын квота боюнча талаптары толугу менен аткарылды. БШК бардык талапкерлер Конституциянын жана шайлоо жөнүндө мыйзамынын талаптарына жооп бере тургандыгын текшерүүдөн өткөргөндүгүн билдирди. Мындан тышкары элдик партия шайлоо төгүмүн төлөөдөн бошотулду. В нашем списке представлены Биздин тизмеде Казакстандын жашоосунун дээрлик бардык негизги чөйрөлөрүнүн адистери бар. Алар курчап турган теориячыл популисттер эмес, бийик компетенцияга жана билимге ээ болгон реалдуу практиктер. Талаптарыбыздын арасында илимдин доктору, магистрлер, профессорлор, эмгек сиңирген мугалимдер, Казакстандын эмгек сиңирген ишмерлери, ардактуу короочулар, ардактуу юристтер, мамлекеттик сыйлыктардын лауреаттары жана Казакстандын 100 жаңы жүзү долбоорунун катышуучулары бар. Казакстандын Байтак Жашылдар партиясынын курултайга депутаттыкка талапкерлердин саны да белгилүү болду. Алдыдагы шайлоодо саясий бирикмени 47 адам көрсөтөт. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, партия шайлоо төгүмүнүн 70%-ын төлөгөн. Төлөмдүн жеңилдетилген мөөнөтү 8-чакырылыштагы мажлистин депутаттарын шайлоо 2%-дан ашык добуш алган саясий күчтөргө каралган. Биздин 47 үмүткерибиздин ичинде 10 айыл адам. Партиялык тизмеде 18 талапкер бар. Аялдар, жаштар жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар. Алар чогуу алганда 38,3%-ын түзөт. Мыйзамда белгиленген квота сакталган. Партиялык тизмеге киргизилген бардык адамдар Конституциянын жана шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын талаптарына жооп берет. Тизимдин 38% ол квотаны толук орундап тур.